Депутат Жакышев президенттин жарлыгы тууралуу оюн айтты. Узак убакыттан бери директор болуп иштеп, мектепти менчик мектебинде көргөндөр бар. Ошолор иштен четтегени туура болду, деди Nazar News маалымат агенттигине Жогорку Кеңештин депутаты Руслан Жакышев. Президентти сындагандарда колдоого алган жарлык чыкты. Эми мектепти 20-30 жылдап минип алган директорлор кызматтан кетет. Жаштарга мүмкүнчүлүк берилет десек болобу? 20-30 жыл мектепти башкарган директорлорду кызматтан кетирүү жарлыгы өз учурунда чыкты. Мен бул жарлыкты чын дилимден колдойм. Анткени айрым мектептерде узак убакыттан бери директор болуп иштеп, мектепти өзү каалагандай калчап, менчик мектебинде көргөндөр бар. Мына ошолор иштен четтегени туура болду. Бирок узак убакыт директор болуп иштеп, мектептин кадырын көтөрүп, мектепти билим уюткусу кылып, окуучуларга татыктуу билим берген, билимдүү жаштардын чыгышына өөлгө түзгөн мектеп директорлору да бар. Ошолорго гана ичим ачышып жатат. Бирок жалпы жонунан узак мөөнөттө иштеген директорлор кызматынан кетип, алардын ордуна иш билге, жетекчилик кызматка бышып жетилген, идеяга бай мугалимдер, директор болсо окуучуларга татыктуу билим берилишине жакшы шарт түзүлөт деп ойлойм. Эң негизгиси президенттин бул жарлыгын жаштарга мүмкүнчүлүк берүү деп түшүнөм. Себеби жаштар заманбап система менен иштеп, билим берүүнүн сапатын мындан да жакшыртат деп үмүттөнөм. Эске салсак, президент Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык жалпы билим берүү уюмдарынын жетекчилеринин ишинин натыйжалуулугун жогорулатуу боюнча айрым чаралар жөнүндө жарлыкка кол койгон.